Саламатсыздарбы, Кабар шоу каналынын жаңылык сүйүүчүлөрү, сиздерге акыркы убакта болуп жаткан шоу бизнес жаңылыктары менен тааныштыра келсем, биз менен бирге болуңуздар. Ырчы Турдакун Ниязалиевдин апасына арналган чыгармасы супер хитке кошулду. Супер KG порталынын медиа портал бөлүмүндөгү супер хит долбоору кыргыз эстрада ырчыларынын видеоклиптерин колдонуучулардын сынына коет. Сынактын шарты боюнча колдонуучулардын добушу аркылуу 10 клип электен өтүп, ар аптанын жеңүүчүсү аныкталат. Аптанын шаршемби күнү добуш берүү токтотулуп, кайсы видео композиция канчанчы орунда экендиги жарыяланат. Эң аз добуш алган клип супер хиттен чектетилип, анын ордун жаңы ыр толуктайт. Бул аптада эң аз добушка ээ болгон чыгарманын ордуна ырчы Турдакун Ниязалиевдин Асыл апам клиби кошулду. Мирбек Атабековдун жубайына кайсыл бизнесмен унаа бийлик кылды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабековдун жубайы Мээрим Төлөпбергенова Кыргызстандагы Hyundai унаа маркасынын башчысы 2020-жылы чыккан жаңы унаа бийлик кылды. Бул тууралуу толук маалымат алуу үчүн ырчыга байланыштык. Жубайым Инстаграмдын активдүү колдонуучусу болгондуктан Түштүк Кореядан Hyundai компаниясынын жүзү болуу сунушу түштү. Менимче бул эки тарапка тең ыңгайлуу пайдалуу келишим болду. Мээрим эски Toyota үлгүсүндөгү унаасын берип, ордуна 2020-жылы чыккан Hyundai Santa Fe унаасын алды. Чындыгында мындай чоң белекти күткөн эмес элек дейт ырчы мырза, кубана деп Марс медиа жазып чыкты. Маалымат булак аргумент KG. Эске салсак, Нуржегит Субанкулов алгач Валерий Суткиндин командасына алынып, нокаут деген баскычында командадан четтетилгенде Константин Меладзе сактап командасына алган. Тилекке каршы финалдык жарышта СМС аркылуу аз добуш алып, телешоудон четтетилген. Ырчы Омар жубайына унаа бийлик кылды. Кыргыз эстрада ырчысы Омар жубайы Дианага унаа бийлик кылды. Бул тууралуу ырчынын жубайы Инстаграм баракчасына маалымдаган. Кудайга шүгүр, менин биринчи унаам, белек үчүн үй бүлөмө, жолдошума рахмат. Сиз эң мыктысыз деп жазылат анда. Ал эми Омар баракчасынын сторис бөлүмүндө жубайын тулпарлуу болушу менен куттуктап, кут болсун деп жазган. Эске салсак, Омар менен Диана 2017-жылы 2-декабрда үйлөнүшүп, 2019-жылы 13 февралда Аруке аттуу кызды болушкан. Маалымат булак аргумент KG. Сүйүүчү, эми Супер тандоо 2019 концерттин кинозал бөлүмүнөн көрө аласыздар. Жыл аягында Супер Инфо гезити, Супер KG порталы жана Супер ТВ каналы биргеликте уюштурган жылдын супер концерти өткөрүлгөн. Анда 2019-жылы Кыргыз шоу маданият чөйрөсүндө спорт жаатында ийгилик жараткан жылдын мыктылары аныкталган. Сыйлык тапшыруу аземине кыргыз маданиятына чоң салым кошкон кыргыз эл артисттери келип, наам ээлерине сыйлыктарды тапшырган. Азем шоу концерт менен коштолуп көрүүчүлөр арасында кызыктуу оюндар уюштурулган. Эмесе ким концертке барбай арманда калган болсо, сиздерге жакшы жаңылыгыбыз бар. Жылдыздарды чогулткан супер концерт 2019 сыйлык тапшыруу аземинин репортаж Супер KG порталынын кинозал бөлүмүнө жүктөлдү. Эми каалаган учурда концертти көрө аласыздар. Жагымдуу көрүү каалайбыз. Маалымат булак Супер KG. Казакстандын белгилүү Q-pop тобу Night One Бишкекке келет. Популярдуу аткаруучулар кыргыз-казак биргелешип тарткан карта мечти аталышындагы фильмдин жабык көрсөтүлүшүндө концерт өткөрөт. Концертке кантип катышса болорун кененирээк Супер медиа маалымат борборунда эртең 16 январь күнү саат 10 боло турган маалымат жыйындан биле аласыз. Катышуучулар Гүлзат Мамытбек, Кыргыз Деме, продюсер Изат Кочконбаев, Crypto Unit компаниясынын өкүлү, концерттин демерчиси Айнуру Элде Жок, брендтин негиздөөчүсү Чуба, Fam Entertainment B студиясынын негиздөөчүсү. Маалымат булак Супер KG. Кенже Дүйшеева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Эмгек сөзсүз баларына ишендим. Жыл жаңырар алдында бул ырчы айымды жагымдуу жаңылык кубанычка бөлөдү. Сыйлык акыры өз эсин тапты. 26 жылдан бери маданият айдаңында талакпай эмгектенип келаткан Кенже Дүйшеевага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамы ыйгарылды. Эмгек бааланат турбайбы деп кубанып турган ырчыны маекке тарттык. Кенже, саламатсызбы? Жаңы жылды кандай өзгөчөлүк менен тосуп алдыңыз? Жаңы жылдык ырым-жырымдарды колдоносузбу? Саламатчылык, жаңы жылды Алматы шаарында тосуп алдык. Сонун Манайда, жакындардын курчоосунда тостум. Өзгөчөлүгү бир туугандарым Алматыда болушкандыктан чоң үй бүлө болуп майрамды белгиледик.
ырым-жырымдарды колдонбойм, эң негизгиси кубанычта жүрдүм. Өтүп кеткен жыл сиз үчүн кандай болду? Пландарыңыз орундалдыбы? Ар бир чыгармачыл инсандар өткөн жылга саресеп салат болуш керек. Мен үчүн жаман жыл болгон жок. Сыртта байкалбаганы менен ички чөйрөбүздө жакындарыбыздын арасында кубанычтуу күндөр арбын болду. Чыгармачылыктан сырткары баса белгилегенде үй бүлөгө арналган жыл болду. Жыл керемет кубаныч менен аяктады. Чындыгында жагымдуу сюрприз менен кубантты окшойт. Сыйлыгыңыз кут болсун. Жаңылыкты укканда кандай сезимдер болду? Күтүүсүз кубаныч адамды бакытка бөлөйт эмеспи? Оюмдун баары жаңы жылда болуп Алматыга сапар тартып жатканбыз. Эртең менен Эркин Рускулбеков чалып куттуктап калды. Чынында ишене алган жокмун. Бир топ коордумдан жылбай туруп калдым. 1 сааттан соң телефонума тынбай чалуулар келип, социалдык тармактагы өздүк баракчамда куттуктоолор жайнай баштады. Эң кызыгы менден өткөн элдин кубанычын сөз менен жеткире албайм. Маданиятка эмгеги сиңген ага эжелеримдин куттуктоолору кубанычка бөлүп салды. Демек мен татыктуу экенмин дедим. Бир заматтагы чыгармачылык жолум кино сымал көз алдымдан өттү. Ак кызматым, адал эмгегим, бул тосууларга моюн бербегеним ушул күндөргө алып келди. Эмгек сөзсүз баларына ишендим. Эл арасында наамдар татыктууларга берилбей жатат деген нааразы пикирлер көп. Сиз сыяктуу маданиятка эмгегин эбак сиңгендер наамга татыбай, сахнага келгенине 2-3 жыл болбой ырчылар алып жатканына кандай баа бересиз? Бир жылдары ушундай нааразычылыктар, ой пикирлер күч алган. Калк айтса, калп айтат дегендей, көптүн арасында мен дагы өкүнүч менен кабылдагам. Кыргыз маданиятына зор салымын кошкон улуу инсандарга наам берилбей, чар жайыттык өкүм сүргөн учур болгон. Акыркы жылдары дыккат талдоо менен татыктуулар сыйлык алып жатышат. Маданиятка аздыр көптүр көңүл бөлүнүүдө. Ал үчүн президентибизге да ыраазычылык айтышыбыз керек. Коомдогу ой пикирлер өзгөрүлүп, элибиз дагы бул нерсени кубануу менен кабылдап жатышат. Мындай улам чыгармачылык инсандарга эмгек баалына турбайбы деген ишеним күч алды деп ойлойм. Алардын арасында мен дагы бар элем. Демек бир күнү эмгек баалынат экен деп жүргөм. Наам алышкандар, мамлекеттик наам бизге стимул берет дешет. Сизгечи? Чындыгында эмгек бааланып турса, чыгармачылыкта эргүү пайда болот. Башкалардан айырмаланып, чыгармачыл инсандардын жүрөгү назик болот эмеспи? Мага да эргүү берет деп чын дилден ишенип турам. Кенже эже, акыркы убакта чыгармачылыкта тыныгуу алгандайсыз. Бул эмнеге байланыштуу? Тыныгуу деп айта албайм. Өткөн жылы жакшылыктарды көп кызмат өтөдүм. Бош күнүм болгон жок. Чын-чынында келгенде Жебе тоонун жаңы курамын даярдоого да убактым жетпеди. Тыгыз графикте иштедим. Кудай буйруса, жаңы жылды Жебе тоонун жаңы курамын даярдоо менен баштайм деп турам. Сөз баккан, сөздүн гүлүн терип сүйлөгөн адам экениңиз байкалат. Китеп көп окуйсузбу? Китепти бала кезимден бери көп окуйм, кызыгам. Өзгөчө тарыхый чыгармаларды жактырам. Акындардын мыкты ырларын чогултам. Айрыкча заманбап акындардын ырларын көп окуйм. Адамдар менен баарлашканда бат эле байкап коем. Китепти көп окуган адамдын жан дүйнөсү терең, кызыктуу, ой жүгүртүүсү да башкача болот. Айта турган оюң көп болсо, сөз айтпай бир маңызды сүйлөп жеткирип коет. Бүгүнкү күндүн дагы бир кесели көп окуганда деп коем. Убакытты бекер коротушат, көп укташат, максаттары жоктой сезилет. Биздин улуттук баалуулуктарыбыз, анын ичинде патриоттук идеологиябыз жетишсиз. Биз көбүрөөк окушубуз керек. Айыл жергесинен баштап балдардын жан дүйнөсүнүн китепке кызыктыруу кажет. Салт санабызды, адабий чыгармаларды нукура кыргыз тилинде окутуу керек дегенге мен дагы түйшөлөм. Саякаттоону адам жаратпайт, адамды саякаттоо жаратат деп айтылат. Бул ойго кошуласызбы? Саякаттоо мага аябай жагат. Айрыкча жаратылыш койнунда. Убакыт өткөн сайын бардык жакта үй бүлөң менен бирге эс алууну каалап калат экенсиң. Адам чарчаган убакта эс алса күчкө толот. Жаңы идеяларга кадам таштайт. Мындай учурлар менде көп эле болгон. Эң негизгиси адамдын жан дүйнөсү тынч болуусу зарыл. Эгер тынч болбосо эс алууда жардам бере албайт. Идеяларга бай адам ар күнү күндө саякатка, шаңга, майрамга айлантып салат эмеспи? Ушул сапаттан мен дагы кур эмесмин. Коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөргө кайдыгер карабайт болушуңуз керек. Кайсы жагдайларга зээниңиз кейит?
балдардын жакындарын тарабынан зордук зомбулукка кабылып жатышканын өкүнүү менен кабыл алам. Ошол жаатта мыйзамдар каттуу иштесе дейт элем. Ушундай боло берсе келечектен эмнени күтөбүз? Карыларга, наристелерге, жаш балдарга кылган зомбулукка карата мыйзам иштеп чыгып, атууга кетиребиз десе да макул болот элем. Келечекте сизди саясаттан көрүп калышыбыз мүмкүнбү? Эгер саясатка барып калсаңыз, өнүктүрүү программаңыздын негизинен эмнелер түзмөк? Патриот жаштардын саясатка келишин чын дилимден колдоор элем. Жаштардын күчүн колдонуп, аксакалдар сырттан карап акыл айтып турчуга кажеттик деп ойлойм. Бизде сөз көп, иш азыраак. Саясатта эски көз караш, мамлекетке караганда жеке кызыкчылык үстөмдүк кылып жатканы дана байкалып турат. Саясаттан дымагы күчтүү, өз пикири бар, коркпогон, жалыны бар, намустуу, жүрөгүн мекен кыргыз деп соккон жаңы жүздөрү көргүм келет. Мен эле эмес, жалпы элдин каалап турганы ошол болсо керек. Мени жакындан билген адамдар, эже, саясатка барабайсызбы деп көп айтышат. Аны убакыт көрсөтөт. Мамлекетти дүйнөгө спорт жана маданият таанытат эмеспи? Маданиятка көп көйгөйлөр бар. Эгер саясатка барып калсам, ошол көйгөйлөрдү чечүүдөн баштамакмын. Бирок саясатка барбай деле улуу, алкактуу иштерди жасаса болот. Маек соңунда сизге эркин микрофон, окурмандарга каалоо тилейңиз. Кирип келген жылда мекенибиздин желеги көккө желбиреп турсун. Мамлекетибизде тынчтык болсун, чыгармачыл инсандар жакшы чыгармалар менен элибиздин жан дүйнөсүн жыргатып туралы. Тилегиңиз ишке ашсын. Маегиңиз үчүн рахмат. Кабар шоу каналын калтырбай көрүп, акыркы жаңылыктар менен кабардар болуп, каналга катталып коюуну унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар.